Саламатсыздарбы, түз эфирде пирамида жаңылыктары. Сиздер менен мен Акылай Акыналиева. Алгач күнүн маанилүү окуялары тууралуу кыскача. Алмазбек Атамбаев суу каптоонун алдын алуучу чараларды убагында жүргүзүүнү тапшырды. Ал арада өзгөчө кырдаалдар министрлиги нөшөрлүү жаан-чачын келатканын кабарлады. Кереметтүү көл жээгинде жыл сайын өтүүчү шериктештик балдары эл аралык форум уланууда. Иш-чара достукту бекемдөө максатын көздөйт. Бишкекке улуу ата мекендик согушта курман болгон кыргызстандыктын сөөгү алынып келинди. Ал туугандарына 22 июнь күнү берилмекчи. Сокулукта мемориалдык комплекс курула баштады. Тарыхый жай өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкондордун элесине арналат. Эми ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Президент Алмазбек Атамбаев табигый кырсыктардын кесепетин жоюу боюнча маалымат алды. Бул тууралуу сөз ал өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов менен транспорт жана коммуникациялар министри Замирбек Айдаровду кабыл алганда болду. Жолугушууда Кубатбек Боронов суу ташкынга кабылган дайралардын жээктерин бекемдөө боюнча чаралар жөнүндө баяндама жасады. Ал эми Замирбек Айдаров суу ташкындарынан жана селден улам жолдорду суу чайкап кетүү коркунучу жаралганын, бирок убагында көрүлгөн чаралардын натыйжасында олуттуу себептер болбогонун билдирди. Президент куткаруучулар, жолчулар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирге автожолдор жана объектилер жайгашкан аймактарды суу каптоонун алдын алуу үчүн бардык иш-чараларды убагында жүргүзүү зарыл экенин белгиледи. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Карелиядагы кырсыкка байланыштуу Россиянын лидери Владимир Путинге көңүл айтты. Ал кыргыз элинин жана өзүнүн атынан каза болгондордун үй бүлөлөрүнүн азасын бөлүшүп, аларды кайрат кылууга чакырды. Эске салсак, 2 күн мурун Россиянын түндүгүндөгү Карелияда 47 өспүрүмдөн жана 4 инструктордон турган туристтик топ синоптиктердин аба ырайы бузулушу мүмкүн деген эскертүүсүнө карабай 3 кайык менен Сям озеро көлүнө саякатка чыгышкан. Катуу шамалдан кайыктардын бири көмкөрүлүп кетип, 14 адам каза тапкан. Чөгүп өлгөндөрдүн 13-ү бала жана бирөө инструктор экени маалым болду. Учурда кылмыш иши козголуп, бүгүн Карелияда аза күтүү күнү өкүм сүрдү. Кыргыз коомчулугу оор жоготууга учурады. 26 жаш курагында Кыргызстан аялдар кыймылынын лидерлеринин бири, эмгек сиңирген экономист, мамлекеттик жана коомдук сыйлыктардын ээси Шаткүл Кудабаева дүйнөдөн кайтты. Ал финансы тармагында коомдук чөйрөдө көптөгөн шакирттерди тарбиялаган. Азыркы учурда алар өлкөнүн ар кыл тармагында татыктуу эмгектенүүдө. Буга байланыштуу коомдук жана мамлекеттик ишмер Шаткүл Кудабаеванын жаркын элеси биздин эсибизде түбөлүккө сакталат дешет Сооронбай Жээнбеков, Роза Отунбаева, Фарид Ниязов, Алы Карашев жана Токон Мамытовдор. Афганистанда жардыруудан 8 адам каза таап, 18 адам жаракат алды. Окуя өлкөнүн түндүк чыгышында жайгашкан Бадахшан провинциясында болгону тууралуу бүгүн Франс Пресс агенттиги билдирди. Мотоциклга коюлган бомба Кешим шаарчасында базарда жарылган. Жергиликтүү администрациясынын маалыматына караганда каза болгондор менен жаракат алгандар жөнөкөй жарандар. Буга чейин Афганистандын Кабул шаарындагы жардыруудан Непалдын 14 жараны каза болгону кабарланган эле. Шериктештиктин балдары мындай аталыштагы эл аралык форум Чолпон Ата шаарында орун алды. 4-үнчү ирет өтүп жаткан иш-чарага КМШга мүчө өлкөлөрдүн балдары катышты. Ошондой эле форумда КМШнын парламенттер аралык ассамблея кеңешинин баш катчысы Алексей Сергеев жана КМШ өлкөлөрүнүн парламент мүчөлөрү да болду. Достук менен ынтымакты бекемдөөгө иш-чарадан кабарчыбыз Гүлшан Ташпалтаева. Туризма. Этот колокол был освящен буддийским монахам, и у них существует такое поверье. Если вы сделаете... Балдар көл жээгинде эс алуу менен аң сезимин өнүктүрүүгө бел байлашкан. Алардын арасында Кыргызстанда алгачкы ирет көргөндөрү дагы бар. Анткени КМШга мүчө мамлекеттер келечек муунга ич-ара пикир алмашуу үчүн атайын аянтча түзгөн. Этот форум проходит у нас уже на озере Иссык-Куль, проводится уже в 4-й раз. Бул иш-чараны биз 4-үнчү ирет өткөрүп жатабыз. Россия, Белоруссия, Тажикстан, Казакстан
Кыргызстандан жалпы 60-ка жакын бала чогулду. Алардын ар бири өз өлкөсү тууралуу айтып беришет. Бул жерге келген улан кыздар КМШга мүчө мамлекеттер тууралуу кененирээк маалымат алышат. Участники Салтка айланган иш-чараны быйыл башка форматта өткөрүүгө кам көрүлгөн. Балдарга көлгө түшүп, күнгө катталгандан сырткары эл аралык деңгээлдеги маданий агартуу форумуну уюштурушту. Ал өз өлкөңдүн тематикалык жылы деген темага арналды. Иш-чарага КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын кеңешчинин башкы катчысы Алексей Сергеев баш болгон КМШ өлкөлөрүнүн парламенттер мүчөлөрү дагы катышты. Скажу немножко больше. Балдар үчүн түзүлгөн аянтча мени аябай кубантып жатат. Мен ойлойм, бул аракеттер текке кетпейт. Иш-чара мындан ары да уланат. Келечек муну кызыктырган суроолорго бул жерде турган бардык чиновниктер жооп берүүгө даяр. Форумдун алкагында балдар делегациянын визиттик карточкасы менен бет ачары болду. Анда катышчылар алдыдагы аткарыла турган иштердин пландары менен бөлүштү. Бет ачарга жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков катышты. Ал балдарга мындай иш-чаралар шериктеш өлкөлөрдүн ынтымагын, достугун бекемдейт деп билдирди. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн балдарын бир арага алып келип, бир жерге баштарын бириктирип, бири-бири менен өздөрүнүн оозторунан бири-биринин өлкөсү жөнүндө билип, үйрөнүп, анан айтып беришип, жакындашып, ошол өлкөлөрдүн ортосундагы достук атмосфераны, достук маанайды күчөтүү максатын көздөйт. Маалым болгондой, бул иш-чараны жайында эле өткөрүп, тим болбостон атайын биримдик түзүп, туруктуу өткөрүп турууну көздөшүдө. Анткени балдардын ортосундагы пикир алмашуу, ар кандай сынактар, чеберчилик класстары, интеллектуалдык жана спорт оюндары ага жол ачууда дешет. Как вы смотрите на наше предложение расширить рамки нашего форума, то есть с привлечением большего числа делегаций и круглогодичного? Эскертегисем шериктештиктин балдары 4-чү эл аралык маданий агартуу форуму жогорку кеңеш менен КМШнын парламенттер аралык ассамблеясы тарабынан уюштурулган. Форумдун ачылышын Аземи Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо маданий борборунда болду. Гүлшан Ташполтаева, Манамат уулу, Пирамида жаңылыктары. Пирамида каналынын кызматкери Александр Забалуев өткөн ишембиде милиция кызматкерлери тарабынан токмоктолду. Ал Бишкектеги клубтардын бирине эс алууга барган. Айтымында укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кол салуудан тышкары жанындагы акчасын да алып коюшкан. Учурда бул факт боюнча материалдар прокуратурага өткөрүлүү алдында. Жайнагүл Тазабекова окуянын чоо жайы тууралуу. Окуя эс алуучу Забалуев менен клубтун коопсуздук кызматкеринин жөөлөшүп кеткенинен башталганын жабырлануучу айтат. Киши көп учурда байкабастык болуп кеткенин айтып, кечирим сураган. Айтымында ага карабай клубтун 2 коопсуздук кызматкери Александр Забалуевду күч менен сырттагы милиция кызматкерлерине чыгарып берген. И потащили на улицу. А дальше, когда меня вытащили на улицу, меня взяли сотрудники милиции. Правильно. Сотрудники милиции, да, я хотел сказать. В форме были. Клубтун коопсуздук кызматы жана уюштуруучулар комментарий берүүдөн баш тартышты. Алардын милиционерлерге билдирүүсү боюнча Забалуев массавалда болуп, жарааттарын өзү чалынып жыгылып алган. Ошол биз жыгылып жүргөн жеринен, неме кылган жеринен бизге келип айтканда, анан биз барып ошол жанагы баланы алып чыкканбыз. Алып чыгып, анан 2-чи постто турган участковый милициялардын кызматкерлерине бергенбиз. Алар чыгып, анан теги 3-чү постко патрулдук милициянын кызматкерлерине ар жака уже сыртка чыгып берген да. Бирок жабырлануучу телефонуна тартылган тасмасындагы 4 формачан адам кол салганын айтууда. Айтымында милиционерлердин бири үйүңө кет деген. Ошол учурда Забалуев эмненин негизинде клубка кире албасын түшүндүрүүнү өтүнгөндө, сен мага үйрөтөсүңбү деп уруп жиберген. На любезном, я с тобой общаюсь. Забалуев спирт ичимдигин ичкенин танбайт. Тартип сакчылары 6000 сом акчасын, кызматтык күбөлүгүн жана банктык карточкасын алып коюшканын айтууда. Милиция кызматкерлерин көрүп, клубка киргизбей турган болсо, ички иштер башкармалыгына алып баруусун суранганын да белгилейт. У меня в кармане были удостоверения. Өт формача милиция кызматкерлери клубтун территориясынан алыс жерге алып барып сабашты. Эмнеге сабаганын деле билбейм. Мен алардын баарын таанып калдым. Чөнтөгүмдөгү буюмдардын баарын алып коюшту. Милдети боюнча кишени салат, айдап барып туруп камап салат. Алып барып эметкенде кызы болсо доктурга алып барып туруп, анын медицинский освидетельствование. Эгерде арак
алкоголь жыттанбаса, анан наркотик боюнча карашат. Забалоевка кол көтөрдү дегендер наркологиядан кароодон өтүшүп, алар соо чыкты. Ошол эле жерден жабырлануучу кол салды деген кызматкерлерди тааныды. Жыйынтыгында ошол эле түнү Забалоев ооруканага жаткырылды. Учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Коомчулукка, журналисттерге, башка дагы бардыгына так болуш үчүн милиция бири-бирин колдоп койду деп айтпас үчүн бул ишти райондук прокуратурага берилет, өткөрүлүп берилет. Ал жерден уже прокуратуранын кызматкерлери териштирүү улантат. Окуянын чоо жайын компетенттүү органдар карап, тийиштүү жыйынтык чыгарылары күтүлөт. Жайнагүл Тазабекова, Руслан Кубанычбек уулу, Пирамида жаңылыктары. 1942 жылдагы Улуу Ата мекендик согушта курман болгон кызыл армиячы Мендиш Өмүралиевдин сөөгү Кыргызстанга алынып келинди. Аны эл аралык Манас аэропортунан куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын ардактуу аскер тобу тосуп алды. Маркумдун сөөгүн мекенине жана жакындарына салтанаттуу өткөрүп берүү 22 июнь Улуу Ата мекендик согуштун 75 жылдыгынын күнүнө белгиленген. Россиянын Тверь облусундагы Ржев району үчүн салгаш эң бир көп өмүрлөрдү алып кеткен аймактардын бири болуп саналат. Согуш талаасында 1 миллион 800 миң Советтер Союзунун аскери курман болгон. Каза тапкан эр азаматтардын көпчүлүгү Борбор Азияны жердегендер эле. Дал ушул аймакта көз жумган мекендешибиз Меңдиш Өмүралиев 158-аткычтар бөлүмүндө кызмат өтөгөн. Сөөктөрдү издөө иштери Орусия тараптын демилгеси менен жүрдү. Кыргызстандыктар согушка катышкан жакындарын изилдөөгө абдан дилгер. Эгер 2013-жылы өздүгү аныкталган Мендиш Өмүралиевдин жакындары табылса, бул жылы аны жалпы бордоштор көрсөтүүнүнө коюу пландалган эле. Ржев районунда мекен үчүн курман болгон солдаттардын сөөктөрү көмүүсүз жатат. Ал жактагы атайын демилгечи топ колдорунан келишинче көз жумган белгисиз аскерлердин сөөктөрүн жакындарына тапшырып, айрымдарын өз алдынча жерге бергенге аракет кылып келишет. Меңдиш Өмүралиевдин денеси колундагы 2 снаряды менен көкүрөгү жаратар болгон абалда табылган. Сыягы ал душмандар менен акыркы деми калганча согушууга белсенген. Бирок көкүрөккө тийген ок аны экинчи ордунан козголткон эмес. Мендиш Өмүралиевдин сөөгүн тапкан жерден 10 метр алыстыкта дагы бир солдатты таптык. Бирок анын өзү менен бирге медальону жок болчу. Мендиш өз атын калтыруу үчүн баарын жасаганы көрүнүп турат. Биз миңдеген солдаттарды таптык, бирок биздин практикада аты жөнүн жазып калтырган аскерди биринчи жолу көрүп отурабыз. Меңдиш Өмүралиев толук 74 жылдан кийин өз мекенине кайтып келди. Мунун баары эстелик деген аталыштагы издөө тобунун артында ишке ашты. Алардын ишмердүүлүгүнүн башкы максаты жана алдыга койгон пландары курман болгон аты жөнү белгисиз аскерлерге өз аттарын кайтаруу. Эстелик тобу 3 адамдан турат. Алар аз болгонуна карабастан алгылыктуу иштерди аткарып келишет. Демилгечилер үчүн Эргеш Өмүралиевдин өздүгүн аныктоо өтө кыйынга турган. Анткени медальондо анын фамилиясынын баш тамгасы бурмаланып жазылып калган. Не могли установить. Анын аты жөнүн тактоо кыйын болду. Себеби ал согушка Эмиралиев деген фамилия менен кеткен. Чындыгында ал өз атын медальондо Эмиралиевке оңдогон экен. Дал ушул түшүнбөстүктөрдөн улам 4 жыл бою көп убарачылыктар болду. Изилдеген адамдардын айтымдарында ал баатырларча курман болгон. Алар жоокердин жакындарын дээрлик 3 жыл бою издешкен. Россиянын мамлекеттик кызматкерлери Кыргызстандын эмгек мигранттарына жардам көрсөтүү боюнча фондко кат жөнөткөндө гана кызыл армиячынын ким экендиги тастыкталган. Издөө иликтөө иштеринин алкагында ардагердин жээни Талас облусунун тургуну болуп чыкты. Анын сөөгүн алып келүү иштери куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жана жогорку кеңештин депутаттарынын колдоосу менен уюштурулган. Улуу Ата мекендик согуштун очогу тутангандан бери 75 жыл өтсө да, согуш талаасында курман болгон аскерлердин сөөгүн Кыргызстанга кайтаруу биринчи жолу орун алды. Буга байланыштуу келе жаткан шаршемби күнү Россия кинотеатрында согуштун каардуу күндөрү тууралуу атайын тасма көрсөтүлөт. Дал ушул көзөрмендерден соң гана мекен үчүн курман болгон кызыл армиячы жана анын жеке буюмдары жакындарына өткөрүлүп берилет. Жайнагүл Талас кызы, Калыс Сакибаев, Пирамида жаңылыктары. Сокулук районунун Асылбаш айылында мемориалдык комплекс курулат. Аны куруу азыркы муун үчүн жаркын келечек тартуулаган, тарыхта өз ордун тапкан адамдардын элесин эсте бекем сактап туруу жана Кыргызстандын тарыхын тереңдеп изилдөө менен жайылтуу максатын көздөйт. Комплекстин өзгөчөлүгү 4 тарабы тең таш менен курчалып, бир эле учурда эстелик болсо, ошол эле учурда ал жаш карылар келип эс алчу сейилбак катарында кызмат кылганы. Жаңыдан түптөлө баштаган мемориалдык комплекс тууралуу кененирээк Жайнагүл Талас кызы.
Эгемендүүлүктүн 25 жылдыгы, улуу өркүн окуясынын 100 жылдыгы жана ошондой эле 2016 жыл тарых жана маданият жылынын урматына Сокулук районуна караштуу Асылбаш айылында тарыхтан Таш Баян аттуу жаңы мемориалдык комплекс курулганы жатат. Анын башкы максаты кыргыз элинин баштан өткөргөн ар бир урунтуу тарыхый учурларын таш бетине жазып калтырып, аны кийинки муунга өткөрүп берүү. Быйылкы жыл өзгөчө жыл болуп атат. Урматтуу президенттин жарлыгы менен тарых жана маданият жылы деп атайын жарыяланды. Андан тышкары үркүндүн 100 жылдыгы боюнча дагы жалаң гана биздин республикада ушундай бир эл аралык деңгээлдеги иш болуп, тарыхый эс тутуу местеликтери болуп атат да. Бул болсо комплекстин алгачкы планы. Аны куруу иштери үстүздөгү жылдын 7 февралында жергиликтүү айыл өкмөттүн чечими менен башталган. Курулуш иштерине кетчү каражаттын баарын жергиликтүү жашоочулар өздөрү топтоп жатышат. Куруу иштеринде өз колдоруна алган жергиликтүүлөр 3 жолу марафон өткөрүп, андан 400 000 сом каражат чогулган. Ал имага жалпы жонунан 2 миллиондон ашык каражат кетери пландалууда. Киребериште өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошол 1916 жылкы үркүндүн арналган таш, экинчиси улуу октябрь революциясына 17 жылкы ошого арналган. Андан бери келгенде ар бир айга бөлүп ар бир ташка ошолорду скульптурлар түшүрөт. Андан тышкары жакын эле болуп өткөн биздин эгемендүүлүк жылыбыз бар. Баткен окуясы 7 апрель, Афгандар, Баткен, кыскасы ушул тарыхый окуялар жана тарыхка из калтырган инсандардын аттарын баары ушул жерге таштарга түшүрүлөт да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошон үчүн бир тарыхтан Таш Баян деп аталып калды го. Бул жайды куруу идеясы дал ушул жайда туулуп өскөн Памирбек Казыбаевге таандык. Ал комплекстин этнографиялык, философиялык мааниси чоң экенин айтат. Эми тарыхтан Таш Баян эстелигинин негизги чордону болуп, мына бул жерде 91-жылдагы эгемендикке арналган таш болот дагы, анын жана чоң кызылтуу орнотулат. Ага саба кызылтуу дегенде, анан ага саба кызылтуунун түбүндө 3 чоң таш коюлат. Анын 2 мааниси бар. Биринчиси ошол өткөн чак, учур чак, келер чак деп мезгилин өтүп тургандыгы. А экинчи ошо мезгилде жашап аткан муундар байланышы да, чоң ата небере депчи. Демек ушундай бир тарыхтын дагы ана муундарында байланышын чагылдырган мазмунда ошондой бир мааниде турат да бул таштар. Аталыш айтып тургандай, комплексте улуу Манас эпосунан тартып жалпы эле түрк элдерине таандык ойчулдар Жусуп Баласагын, Махмуд Кашкари, алгачкы кыргыз каганы Барсбек, ошондой эле Кыргызстанда бир нече жолу орун алган элдик революциялардын баатырларынын, деги эле тарыхта аты чоң тамгалар менен жазылып калган инсандардын ысымдары дал ушул таштарда түбөлүккө жазылып калат. Мына кийинки 18-19 жылдагы инсандар болгон, мына Алымбек датка, Курманжан датка жөнүндө ошондой эле баатырлар болгон, мисалы Курманбек баатыр, Эр Солтонбай, Тайлак баатыр деген сыяктуу да. Алар деген керек болсо ушул жана биз айтып аткан Ныша баатырдын ар жак бер жагында жашаган кээ бир замандаштары болгон да. Андан кийин эмеге келсек, мына Октябрь революциясы. Мына кире беришинде 2 чоң таш болот. Ошонун бир жагы үркүн таш, бир жагы Октябрь ташы. Мына эмиги жылы 17 октябрдын 100 жылдыгы болмокчу. Ошого карата да коюлат таш. Асылбаш айылында курулуп жаткан тарыхтан Таш Баян аттуу комплексти кооздоо үчүн 100 дана балат отургузулган. Ал эми таштар болсо шаардын чет жакасында колдонуусуз жаткан жеринен алынып келинген. Тарых жана маданият жылынын урматына жасалчу мемориалдык комплекстин курулушун август айларында жыйынтыктоо күтүлүүдө. Жайнагүл Талас кызы, Калыс Сакибаев, Пирамида жаңылыктары. Кадыр түн 1 июльдан 2 июльга караган түнү белгиленет. Мындай маалыматты бүгүн Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы таратты. Ал түнү Кыргызстандагы бардык мечиттерде баяндар окулуп, пайгамбардын хадистери айтылат. Бишкек шаарынын Борбордук мечитинде да Кадыр түн тосулат. Рамазан айынын 27 түнү, башкача айтканда 2 июльда Кадыр түн болот. Орозо айт майрамы 6 июльга туш келет. Ал эми Курман айт 12 сентябрда белгиленет деп айтылат маалыматта. Эртең 21 июндан 24 июнга чейин туруксуз аба ырайы боло турганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Эртең менен жана күндүз Чүй, Талас, Ысык көл облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Айрым жерлерден өшөрлүү жамгыр божомолдонуп жатат. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарында жаан-чачын, кээ бир райондордо күтүлөт. 22 июнда болсо көпчүлүк аймактарда күн күркүрөп, айрым жерлерде катуу жаан-чачын болот. Бул күндөрү абанын температурасы көпчүлүк аймактарда төмөндөйт. Нөшөрлүү жаан-чачындан улам тоолуу жана тоо этектеринде жайгашкан райондордо сел жүрүү коркунучу сакталат. Сиздер жаңылыктардын кечки
алыштыңыздар. Алдыда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалыматтан соң форс-мажоры телесериалын көрө аласыздар. Эфирден амандашканча.